Жалбырак, куурай, саман, камышты өрттөп, жаратылышка зыян келтирүүнүн ордуна аны жер семирткичке айландырса болот. Бул үчүн эч кандай имараттын же тиешелүү жабдуунун дагы кереги жок. Бул ушундай ачык асманда гана даярдалат. Болгону малдын кыгы менен бактерияны гана аралаштырып коюу жетиштүү. Ушундай органикалык жер семирткичти даярдоого болгону 3 ай сарпталат. Бул көп эмгекти да талап кылбайт. 3 айдын ичинде калдыктар 6-7 ирет гана аралаштырылат. Чарба ээси мындай тажрыйбаны Япониядан үйрөнүп, Кыргызстандын жаратылыш шартына ылайык бир аз өзгөрткөн. Тонналап чыгарылып жаткан жер семирткичтерди алгач өзүнүн чарбасында колдонуп келсе, эми башкалар да сатып алууда. Бул биокомпосттун артыкчылыгы жана биогумустан 20 эсе күчтүү. Андан тышкары муну жасаш оңой. 1 квадрат жерге 2 кило берилет. Ошондо менен түшүм ойдогудай берет силерге. 2 эсе 3 эсе көп берет түшүмдү. Негизинен жер семирткичтин көбү сырттан алып келинет. Алар атайын заводдо даярдалган минералдык каражаттар. Айыл чарба министрлиги кампаларда 40 000 тоннадай топтолгонун, ал жазгы талаа иштеринде жетиштүү экенин билдирүүдө. Күздүк айдоо себелер жүргүзүлгөн 23-жылдын түшүм үчүн мына ошолорду азыктандырууга. Анан азыркы билесиздер, уже мына жаз келип атат. Түштүктө Араван районунан уже мындай картошка өсүмдүктөрүн отургузуу иштери башталат. Мына ошолорго астын алуу эмелеринде бүгүнкү күндө камсыз болду десек, биз жаңылышпайбыз да. Селитрасынын баасы 30-32 сом жеринде, карбамид 35 сом, 37 сомго чейин болуп атат, аммофос 48 сомго чейин болуп атат. Минералдык жер семирткичтерди ташып келген ишканалар аны жерлерге жеткирүүдө. Маселен, Ысык Ата районунда 600 тонна бар. Азыр ошо потребность болуп баштаганда бүт баары саттыкка чыгып, эркин берилет дыйкандарга. Биз мына жума сайын айыл өкмөттөргө понедельник сайын маалымат жөнөтөбүз. Кайсы магазинде, кайсы көлөм менен удобрение турат, кайсы баа менен. Кыргызстанда минералдык жер семирткич даярдаган чакан гана ишканалар бар. Негизги көлөм сырттан ташылып келет. Импорттун 80%га жакыны Өзбекстанга туура келет. Калыгул Асанбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.